Жанагы Атамбаевдин берген интервьюсу биздин курултайдын ишинин ийгиликтүү болгонун айгинелейт деп ойлоп атам. Ал курултай абдан жогорку деңгээлде уюштурулуп, адамдар көп катышып, эң актуалдуу бүгүнкү көйгөйлүү маселелерди караган курултай болду дагы, анын дагы чечими ошого жараша болду. Чечим 19 пункттан туруп, ошондо бүгүнкү күндө коомубуз, элибиз кызыгып аткан маселелердин баардыгын камтып, ошолорго кандайдыр бир деңгээлде жооп берүү иретинде болдуго деп ойлойм. Анан кийин жана Атамбаевдин берген интервьюсунун баары ошол курултайдын чечимин кабыл ала албай тургандыгын, чындык анын көзгө сайгылап аткандыгын айгинеледи деп койсом болот. Анан ошонун күрөшүү максатында берген себептердин бири ушул интервьюсу болуш керек. Анан эми Атамбаевдин оозуна алы келбей, эмоцияга алдырып, калпты чындай кылып сүйлөгөнүнө биз көнүп деле калдык да. Ошол айткан сөздөрдүн баардыгы жалган экендиги көпчүлүк учурда биз көрүп атабыз. Анын турмуш өзү да тастыктап атат. Анан эми жанагы айткан сөздөрдүн кээ бир фактыларын айта кете турган болсок, 2010 жылга чейин менден акча сурап эле жүрчү деп мен дарегим айтып атпайбы. Чынын айтканда 2010 жылдын апрель айына чейин биз Атамбаев менен иштешкен да эмеспиз, ачыгын айтканда. Биз анда мекенчил улутчул багытта жүрүп, бир топ иштерди жасап, абдан чоң деңгээлде ишибизди көргөзө алганбыз. Ошонун негизинде революция болоордун астында Бакиевдин режимине каршы туруп аткан күчтөр дагы ошондо биздин мекенчил күчтөрдүн күчүн көрүп туруп өзүнө тартканга аракет кылган. Ошондо бизге Эмил Саламат Шкаптагаев байма-бай келип, биз менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, Роза Сакын Отунбаева менен ал кезде лидерлик позицияларда болчу да. Отунбаева аны менен жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү уюштуруп, анын ошонун негизинде биздин улутчул мекенчил күчтөрүбүз ошону мени атайы жиберишкен. Ошо оппозицияга катышып, эгерде керек болсо биздин атыбыздан ар кандай кыймыл аракеттерге катышууга деп жиберишкен да. Анан революциянын астыңкы күнү 6 апрелде баарыбыз камалдык, 7-синде кечинде чыктык. Анан ошондон кийин эле убактылуу өкмөт түзүлүп, анан ошондон кийин Атамбаев менен бир команда болуп иштегенге кириштик деп койсок болот да. Андан кийин аны менен мурун мындай жолукпасак, сүйлөшпөсөк, бири-бирибизди билбесек жакшы, анан кийин каяктан жүрүп, анан бири-бирибизге акча беришип сурашып калабыз. Анан кийин эми бул калп айткан дайыр тастыктаган нерсе, мени тааныган адамдардын баары билет, мен өмүрүмдө тамеки чегип көргөн эмесмин. Анан мен өзүм тамеки чекпесем, тамекиге акча сурабын да кылам андан. Анан өзүм дагы өмүр бою окууну бүткөнү абдан жооптуу кызматтарда иштедим. Тыйын сурап көргөн эмеспиз. Нанга дабы, пирожкиге. Анан анда да мына Каптагаев абдан жакшы айтыптыр. Биз революциянын астында ар кандай жолугушууларды өткөрүп, иш-чараларды өткөрүп атканда, керек болсо биздин өзүбүздүн менчик бильярдный клубубуз бар болчу. Ошол жерде көп жабык жолугушуулар өткөн. Ал жердин каражаттарын баарын өзүбүз көтөрчүбүз. Андан тышкары дагы баягы улуттук мекенчил багытта жүргөн күчтөрдүн ар кандай жолугушууларын, иш-чараларын, тегерек күчтөр болобу, жолугушуулар болобу, ошолордун баардыгын эч кимден каражат сурабай эле өзүм көтөрчүмүн да. Атамбаев карандай калп айтып аткандыгы көрүнүп турат. Эми мен анын сөздөрүн укканда бир жагынан күлгөнгө аргасыз болдум. Экинчи жагынан эми ушундай деңгээлде жүргөн адам президент башы менен каратып туруп калп айтканы, бул ал өзүн өзү шылдыңдаганга барабар деп эсептедим да. Ошондуктан мен анын айткан калптардын баарын көңүлүмө жакын алган жокмун. Албетте эми кандайдыр бир жөнөкөй адамдар анын сөзүнө ишениши мүмкүн, бирок мына элдин астында мен айтып коюшум керек. Анын айтып аткан жанагы фактылардын баары карандай калп. Анан мени дагы мультимиллионер кылып койбодубу? Эми Кудайым буйруса балким болуп каларбыз. 40 жылдын ичинде чогулган нерсенин баарын чогултуп туруп эле анан кийин 10-жылдан кийин пайда болду деп дагы бир жолу ушундай шыпыртып калп айтып атканы мен дагы бир жагынан аргасыз жылмаюуга алып барат да, экинчи жагынан бул Атамбаевдин калпчы экенин дагы бир жолу тастыктап атат да.
Бул боюнча ал мен кызматтан кеткенден кийин мен ордума келген Атахановго, андан кийинки төрагаларга, ГКМдин төрагаларына акыркысы Сегизбаев болуп катуу тапшырмаларды берген. Эмнеси болсо дагы кандайдыр бир фактыны таап, калбыр байлап коюш керек, бирдеме болсо анан кийин бул чара көрөбүз деп коркутуп бир бурчка такап коюш керек деп эметкен. Мен кызматтан кеткениме 7 жылдын жүзү болду. Ошо 7 жылдын ичинде эч нерсени таба албай коюшту да. Акыр аягында анан кийин Геббельстин жолуна түшүп, карандай калпты аябай чоң деңгээлде кылып айтсаң, балким кандайдыр бир үлгүнө эл ишенип кетет деген таризде аракет кылды деп ойлоп атам да. Ошондуктан бул нерсенин баары калп. Мен ага терикпейм. Бир эле мекендештериме, кыргызстандыктарга айтып коет элем. Эми Атамбаевдин жүзүн көрдүк. Калпы чекенине ынандык. Ушул адам 6 жыл элдин башын айландырып, калпты айтып башкарып жүргөнү коомубуз үчүн мындай кандайдыр бир туура эмес иштердин болгондугун айгинелеп атат да. Адан кийин ал өзүндө жөн эле калп айтпастан эмоция калтырып, бул биздин кошуна мамлекеттердин президенттерине, биздин боордош мамлекеттердин президенттерине асылып болбогон нерсенин баары болду деп, анан кайра актанып, өзүнүн иштери туура болгондугун көргөзгөнгө далалат жасагандыгы деп койсок да болот болуш керек.